Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов агайыбыздын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 6 сабак. Ден соолук маданиятына өзүн өзү тарбиялоо. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Ден соолук маданиятына өзүн өзү тарбиялоо бул эң маанилүү багыт болот. Себеби инсандын баардык жашоосу, эмгеги, ийгилиги ден соолуктан көз каранды. Ден соолук маданиятына тарбиялоо бул адамдын өзүнүн айланасындагы башка адамдардын ден соолугун сактоо, чыңдоо, сергек жашоо, ден соолукту бузуучу коркунучтардын алдын алуу жөнүндө кам көрүүгө мүмкүндүк берүүчү билим, билгичтик жөндөмдүүлүктөрдү өзүндө тарбиялап өстүрүүсү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, адамдын ден соолугу саламаттыгынын 4 негизин билип, өзүндө тарбиялоо зарыл. Алардын эң биринчиси бул туура тамактануу. Демек, туура тамактанууда бул организмдин туура өнүгүшү, жөндөмдүүлүгү үчүн толук баалуу белок, майлар, ошондой эле углевод, минералдык туздар, сүт, эт, жашылча мөмөлөр, витаминдерге бай тамак аштар менен туура азыктануу, тамактануу тартибин сактоо өзүндө тарбиялоо зарыл. Саламаттыктын экинчи негизи бул күн тартибин сактоо. Туура уюштурулган күн тартибинде баардыгы өз убактысы менен болуш керек. Окуу, эмгектенүү, тамактануу, эс алуу, таза абада сейилдөө, жетишерлик уйку, белгилүү бир убакытта уктап жана ойгонуу, ошондой эле активдүү кыймыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, ден соолуктун 3 негизги активдүүлүгү бул кыймылда болуу. Демек, дене бойду чыңдоо, атайын залда, стадиондо машыгуу. Биздин 639 булчуңубуздун 400-ü ишке кирет экен. Демек, баскан учурда чыңалуу менен басаңдоо бир калыпта турат. Көптөгөн жазуучулар иши солгундап алдыга жылбай калган мезгилде атайын сыртка чыгышып, басуунун натыйжасында аларга жаңы идеялар пайда болгонун айтышат. Ал эми саламаттыктын 4 негизи бул жакшы маанай, оң эмоциялар. Ал үчүн адам ичи тардык, ачуулануу, стресс, бирөөлөргө тарыныч, жек көрүү, кыжырдануу, өчөшүү, өч алууну ойлоо, ошондой эле бакылдык, конфликттерге баруу жана башка ушул сыяктуу терс эмоциялардан арылууга адам эң биринчи кезекте өзүн өзү тарбиялоосу зарыл. Демек, булардын баардыгы адамдын ден соолугуна да, ишмердүүлүгүнө, окуусуна, жашоосуна, деги эле сырткы маанайына, абалына да эң чоң зыянын алып келет. Ар бир инсан Кудайдан эсендик, жакшылыкты тилеп, шүгүр кылып, жакшы максат, ниет менен жашоо өзү адамга ачык маанай, оң эмоция берүүсүн түшүнүп, өзүндө жакшы ой, пейил, кыял, маанай тарбиялоо маанилүү. Адамдар жакшылык жүрөктүн азыгы, адамдын көркү экендигин эске сактоосу керек. Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ден соолук маданиятына өзүн өзү тарбиялоо эң маанилүү багыт болгон себептер менен тааныша алдыңыздар. Эң негизгиси биз оң эмоцияда жүрүүгө аракет кылалы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.